Жаш илимпоз Акматалиев эң соңку адаби өзара байланыштардын жана өзара таасир тийгизүүлөрдүн анча каралуу элек аспектилерин изилдеген. Менимче анын эмгектери теориялык жагынан да, практикалык жагынан да кыйла мааниге жана актуалдуулукка ээ. Чыңгыз Айтматов. Эми Мелис Акматалиев жөнүндө кеп кылуунун бир кыйын жактары бар да. Оор жактары бар десек болот да. Себеби Мелис Акматалиевди жалпы коомчулук адабиятчы деп коет жалпы жонунанчы. Бирок иш жүзүндө Мелистин ишмердиги, чыгармачылыгы дегендей аны менен чектелбейт да. Бул аябагандай көп кырдуу талант деп койсок болот. Ал Мелистин жалаң эле адабият эмес, андан тышкары илимге, искусствого, жалпы маданиятка, кыргыз маданият адабият өкүлдөрүнүн башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен, мекемелери менен чыгармачылык байланыштарына сиңирген эмгеги аябагандай чоң да. Мелисте албетте өзүнүн чыгармачылыгын ушул окууну өткөн кылымдын 80-жылдарында Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын башка элдер менен болгон, ал убакта СССР деп аталган мамлекеттин башка элдери менен болгон байланыштарын, Айтматовдун ушул элдердин адабиятына болгон таасирин изилдөө менен башталган да. Эми Чыңгыз Айтматовдун газетадан, теледен көрүп жүргөнбүз да. Анан ушул 1979 жылы Абдыкадыр Садыков агайдын жетекчилиги менен Чыңгыз Айтматов кыргыз-казак адаби байланыш деген китеп жаздым, кандидаттык диссертация коргодум. Ошол мезгилде 80-жылы мен Алматыга барып калдым. Анан Алматыга барсам эле элдин көбү эле Айтматовду көрдүңбү, Айтматовго салам айтып кой деген сөздөр болду да. Бул мен үчүн өтө таң калыштуу болду да. Анткени Айтматов ал мезгилде көбүнчө чет мамлекетте болор эле, анан жолугуу жөнүндө менин оюмда жок болчу. Анан күзүндө биздин академияда жазмасы жаңы пайда болгон адабияттардын өпүсү өнүгүшү деген темада бүткүл союздук конференция болду. Ошол конференцияга СССРдагы бардык окумуштуулар, атактуулардын баары келишти. Анан бир 15 мүнөт өткөндөн кийин конференция башталып калды. Чыңгыз Айтматов бир аз кечигип келди. Анан ошондо келгенде эл дүркүрөтүп, кол чаап тосуп алышты да. Узакка кол чаап туруп алышты. Анан Чыңгыз Айтматов ошондо биринчи жолу жөнөкөй экендигин, карапайым экендигин көрдүм. Отургула деп баягы өзү улам таазим кылып элди отургузду. Анан жакшы сөздөрдү сүйлөдү. Өзгөчө 6 айлык Буронтой Бедүровдун чыгармачылыгына, поэзиясына токтолду да. Мына ошондой эмелер жаштар өсүп келатат деп. Анан тыныгуу болду. Ошол тыныгуудан чыкканда эле элдин баары учурашып атты да. Анан бир маалда бошой түшкөндө Өзбекстандан келген бир кыз салам алейкум деп учурашып калды. Анан Чыңгыз агай аны четке алып чыгып, бир 2 мүнөттөй сүйлөштү. Анан ошондо келатканда мен намысым ойгонуп кетти. Мен кыздан эмнемгем, мен деле саламдашсам болот экен деп эле анан барып саламатсызбы агай дедим. Саламатчылык деди. Колумду алганда эле колум аябай жылуулукту сезди да ушунчалык. Денем дүрттей түштү. Жылуулуктанчы. Анан дароо шашып эле жашмын да айтып жибердим. Чыңгыз агай, сиздин Казакстандан досторуңуз Зейнолла Габдолов, Калтай Мухамеджанов, Тахия Вахтанов, Абжамил Нурпейисов сыяктуулар
салам айтты десем эле, анан колумду мындай алып, анан жетелеп басты да. Анан жетелеп баратканда дагы ошону айтсам, жана Совет Кыргызстанга чыккан сенин маегиңби деди. Эми Чыңгыз Айтматов жашынан, жаш кезинде адабиятка куйруктуу жылдыз, метеорит сыяктуу кирип, Союз, анда Советтер Союзунун учурунда Союзга таанылып, анан кийин анын чыгармачылыгы жөнүндө көп эмгектер пайда боло баштаган. Бирок Мелистин Айтматовдун чыгармачылыгына байланышкан изилдөө иштери, эмгектери бул өзгөчө. Себеби жаш окумуштуу катары ошол Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу казак адабияты менен байланышын, андан кийин жалпы эле түрк тилдүү элдердин адабияты менен болгон байланышын изилдеп отуруп, Мелис кийин ошо Айтматовдун ысымына эмне байланыштуу болсо, кандай байланыш болсо, ошолордун баарын изилдей баштады. Айтматов жөнүндө ыр жазган акындардын чыгармаларын чогултуп, Айтматов жөнүндө чыккан башка макала маалыматтарды чогултуп, кыскасы, анан кийин ошолордун баары келип Айтматовдун энциклопедиясына куюлду да. Эми мындай да, Айтматовдун чыгармаларын окугандан кийин баягы көпчүлүгү бул кандай жасар экен, тиги кандай жазар экен, эмнени айтар экен деп күтүп калышат да. А мен чыгармага таасирленип, ошо чыгармаданга толкунданып, анан ошол чыгарма жөнүндө өзүмдүн оюмду, пикиримди башкалардан окубай туруп айтайын деп жазам да. Мен ошол эле жана бетме-беттин кошумча варианты жөнүндө, же болбосо мынакей кылым каратар бир күндө атын айтып жүрбөй, кылым каратар бир күн депчи. Мен кылымдан да узак созулган күн деп жазгам. Анткени и дольше века длится день деп турат. И Айтматов ошол темага, ошол аталышка макул болчу. Эми Мелисте ушундай мээнеткеч, илимди баягы ийне менен кудук каскандай каскан адамдар чамда эле. Ошол менен ошо катарына ошо Мелисти кошом мен. Мен да тамашалайм да, Мелис сен уктайсыңбы, жуктабайсыңбы? Күнүгө бир айдан кийин эле, 3 айдан кийин эле китептерди жыйнап алып келип, мына китептерди чыгардым деп. Анан газетаны карасаң, газетада деле чыгып атат, журналдарга деле чыгып атат, телевидениеден деле сүйлөп атат, кинолордо деле баягы кинолорго да катышып атат, сценарий жазгандарга. Конференциялар канча болот ушу Чыңгыз Төреқулович боюнча. Анан бул киши, мен ойлойм, ушу Чыңгыз Төреқулович дүйнөнү калем менен багындырса, бул Мелис ушу канча Чыңгыз Төреқулович менен чогуу болгондо, анан азыркыга деле ал киши каза болгондон кийин деле ошол өзүнчө бир жан жокөрүндөй жүрдү да ошо Чыңгыз Төреқуловичтучу. 2008 Чыңгыз агайдын 80 жылдыгы белгилөөнү, маарекен өткөрүү жөнүндө ойлор, пикирлер коомчулукта айтыла баштаган. Анан мен сунуш кылдым. Чыңгыз агай, сиз мына Улуттук илимдер академиясынын академиксиз. Ушул иш-чараны 70 жылдыгында дагы академиядан баштаганбыз. 80 жылдыгыбызда дагы академиядан баштайлы деп. Анан ал киши айтты, ушул анда жылдын башында эле болсун, мен Бакуга, анан кийин Алматага барган атам деди. Анан кайсы күнгө белгилейли деп экөөбүз карап отуруп, анан 2008 жылды 22 январына белгиледик. Анан бул жерге академиктер менен, окумуштуулар менен жолугушуу болду да. Бул кабинетти 2008 жылы
Чыңгыз агайга атайын арнап уюштурганбыз. Ал киши Улуттук илимдер академиясынын академия катарында ушул жерге келип отуруп иштесе деген ойбуз болгон. Бул жерде мынакей менин Чыңгыз Айтматов жөнүндө 40тан ашык илимий эмгектерим турат. Англис, орус, француз, немис, испан, Кытай, япон, түрк, казак, өзбек тилдеринде чыккан эмгектер. Ошону менен бирге Чыңгыз агайга мен бир топ ырларды жазгам. Мына ушулар да ушул жерде орун алган. Бул жерде мынакей Чыңгыз Айтматовдун кийинки мезгилде жарыяламаган материалдары жөнүндө көп сөздөр бар. Мына ошолордун бири «Флейта и земля», «Чоор жана жер» деп аталат. Бул чыгарманы мен 2013 жылы үйүнөн окугам. Ошондо кол жазмадан көргөм. 145 бет машинкада басылган. Ал эми ошондон тышкары 20 бет кол жазма менен жазылганда. Бул чыгарма көрсө Болгарияда 72 жылы мынакей «Народная культура» деген Айтматовдун 2 томдук чыгармалчар жыйнагы чыккан. Ошондо бир 70% чыгарма жарык көргөн экен. Бул орус тилинде дагы, ошону менен кыргыз тилинде дагы жарык көргөн эмес, башка тилдерге дагы которулган эмес. Мына азыр биз орус тилинде даярдап 95 жылдыкка карата чыгарып атабыз. Андан тышкары мынакей бул жерде өзүңөр билесиңер, Чыңгыз Айтматов Манас эпосу менен өтө чыгармачылык тыгыз болгон. Ошол 1952 жылдагы кошмо вариантты түзүү жөнүндө атайын токтом чыккан. Ошол токтомду карата биздин акындарыбыз Маликов, Токонбаев, жазуучу Сыдыкбеков кара сөз түрүндөгү проектисин Айтматов которгон болчу да, орус тилинде. Анан Чыңгыз Айтматов мынакей Сагынбай Орозбаковдун Манас эпосунун вариантынын 4 томдугуна «Кыргыз рухунун туу чокусу» деген макала жазган. Ошол китептер турат. Андан тышкары Саякбай жөнүндө дагы 500 000 сап билген манасчы деп жазган. Ошолдун баш сөзү менен чыккан Саякбайдын варианттары турат да. Анан чындыгында Манас эпосунда да бир Айтматовду чыгармачылыкка түрткөн бир топ идеялар бар. Мына ошол идеялардын мына Манкорт мисалы үчүн ошо башкы редактор болгондо ошол ойду таап чыккан. Анан кийин мен дагы карап көрсөм, эмбрион маселеси дагы ошо Манастын идеясында түбүндө жаткандыгын көрүүгө болот да. Эми мынакей бул жерде Чыңгыз агайдын чыгармалары 180 тилге которулду деп атпайбызбы? Мына ошолордун баарын жыйнаганга аракет кылдым. Ар бир элчиликке жазып, басмаларга жазып жыйнадык. Бул жерде кеминде ошо 100дөн ашык тилдерде турат. Алсак мынакей бул жерде китеп Кыямат швед тилинде чыккан. Мындай эмеси чет мамлекеттерде, керек болсо Индияда эле, Индиянын ичинде бир топ тилдер бар да, ошол тилдердин 40 тилге чыккан экен. Африкадан чыгып атат, тетиги Латын Америкасынан чыгып атат. Мына ошолордун баардыгын биз колдон келгенче жыйнап атабыз да. Менимче баарыбыз эле билсек керек, Айтматов бир катында Мелис Акматалиевке «Мен сага өзүмө ишенгенде ишенем» деп жазганы бар. Аны эми адамгерчилик мамилеге байланыштуу мындай түшүнөбүз. Бирок мен бул сөздүн ар жагында Мелистин адабиятчы, изилдөөчү катары ишине улуу жазуучунун берген баасы катары да карасак болот деп ойлойм. Себеби ошо менин чыгармамы
эң жакшы билесиң, эң жакшы түшүнөсүң. Ошол мааниде дагы мен сага өзүмө ишенгенде ишенем деген мындай кеңири мазмунда түшүнсөк болот деп ойлойм да. Айтматовду Абдуллажан Акматалиевдей билгендер жокко эседир. Ириде үлкөн Айтматов таануучу катары көп эмгектерди жазды. Экинчиден, Залкар сүрөткөр менен өтө жакын мамиледе болгонун да жакшы билишет. Айтматовдун чыгармачылыгы тилчилер, философтор, социологдор, политологдор, педагогдор жана башкалар үчүн кеңири кызыгуу жаратып жатат. Мына ушул маалыматтардын баарын иреттештирип чогулткан Айтматов энциклопедиясынын идеясын көтөрүп чыгарып, аны ишке ашырган Айтматов таануучу Абдуллажан Акматалиев экендигин баары эле биле беришпестир. Тиги кылым караттар бир күндө Чыңгыз ага экөөбүз көп сүйлөштүк. Анан ошол жерде, ошол мезгилде бул маңкурт темасын Чыңгыз Айтматов казактын жазуучусу Абиш Кекилбаевтан «Баллада степей» деген чыгармасынан алды деп, мындай бир асуулар, макалалар пайда боло баштады да. Анан мен айттым, Чыңгыз агай, сиз билесиз да, сиз өзүңүз башкы редактор болгонсуз. Сагынбай Орозбаковдун Манас эпосунун вариантына, Саякбай Караевдин Манас эпосунун вариантына. Анан бул маңкурт деген Манастын өзүндө кездешпейт. Баланы кармап алалык, башына шири салалык эле дейт. Шириди катарында берилет, жана окуянын баары шири жөнүндө болот да. Маңкурт деген сөздү бул сиздин өзүңүздүн терминиңиз. Бул манги, жинди болду, келеси болду. Курт деген курт, бул мени жеген курт мааниде. Ушундай деп сем, ушул экөөнү бириктирип сиз термин жасадыңыз. Азыр маңкуртизм деген дүйнөлүк термин болуп кетти деп, анан сүйлөштүк да. Жол депрессиялар көп болуп кетпедиби? Өздөрүнүн баягы газеталар нускасын көбөйтүш үчүн белгилүү адамдарга көбү асылуу болду да. Мына ошол сыяктуу эле Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсүнө, өзүнө асылгандар көп болуп, анан ошондой материалдар жарыяланып кеткен да. Анан агай көпкө чейин чыдады. Мен ал жөнүндө айтчу эмесмин, бирок башкалардан угуп жүрчү экен да. Анан бир күнү барсам, бир 10 беттин тегерегинде кол жазма менен ошону окуп чыкчы деп мага берди. Анан карасам, филетон деп турат. Анан үйгө алып келип, окуп, анан эртеси күнү алып барып берди. Анан кандай экен деди. Анан агай дедим, эми бул филетонду чыгарбай эле коюңузчу. Сиз азыр чыгарсаңыз, алар аны түшүнбөйт. Кайра атайын сизди ошого чакырып атат. Кайта жоопту көбүрөөк бергенге аракет кылышат. Бул мезгил дагы өтөт агай. Капа болбоңуз деп анан айтсам, анда бул кол жазма сен де кала берсинчи деп койду. Анан мен ошо боюнча архивиме сактап койдум. Эми бул ата бейит репрессияланган адамдардын сөөгү табылгандан кийин ушул жерге коюлган эле. Ошондо Чыңгыз Айтматов элчи катарында чет мамлекеттен мага чалып, мелис, ушу мен бара жатам, ушу ата-аларымдын
эмелерин сүрөттөрүн таап койсоң дедиле. Ошондо бир топ сүрөттөрдү архивден издеп жүрүп тапкамда көрсө ал сүрөттөрдү Чыңгыз агай көрө элек экен. Кийин ошол сүрөттөрдү рамкага салдырып, анан кийин үйүнө алып барып берсем, аябай кубанды да. Анан ошол Атабей жөнүндө кинодо Элдар менен Ширин ошол сүрөттөрдү кармап турганы турат да. Мага тапшырма берди эле. Ушул 80 жылдыкка кимдер чакырабыз. Мен атайын жазып алып келдим элем да. Анан экөөбүз эшикке чыгып, анан отургучка отуруп, анан мен окуй баштадым. Анан окуганда Федерико Майор дедим, ЮНЕСКОнун мурдакы генеральный директору, Скөл форум катышуусу десем, агай башын ийкеди. Анан кийин Золотов дедим, Андрей Москвадагы окумуштуу башын ийкеди. Анан эле Гачев Георгий Дмитриевич десем эле, агай башын ийкебей калды. Анан агайды мындай карап турсам, ойго чөмүлүп кетти да. Анан мени карап айтты, эмне сен уккан жок белең деп. Анан жок, уккан жок элем десем, ал кичине кечинде дачадан чыгып нан алайын деп баратканда электричка коюп кетти деди. Анан мен да отуруп калдым. Анткени Георгий Дмитриевич Гачев менин докторлук ишимдин консультанты эле. Анан агай көңүлү сус. Анан мындай карасам, бир ой келип кетти да. Агайды мындан ары көрөмбү, көрбөймү деп. Эми Айтматовдун ааламы дегенде бул дүйнөлүк масштабтагы проблемаларды көтөрүп атпайбы? Айтматов ошонун ичинде ал чыгармасында бир эле көркөм чыгарма эмес, көркөм чыгармадан да жогору бир философиялык, психологиялык эмелерди, түбөлүк маселелерди камтып атпайбы? Ошон үчүн Айтматовдун чыгармаларына окурмандардын бардыгы кызык окуп атпайбы? Ал дини Христоспу, Буддабы, мусулманбы, же болбосо ал социализм системасында жашайбы, же капитализм системасында жашайбы, же аялбы, эркекпи, же жашпы, карганбы, бардыгы адам катарында Айтматов чыгармаларын өзүн көрүп атат. Мы поздравляем нового лауреата Абдулгажана Ахматалиева с премией имени Чингиза Айтматова. Уважаемые гости, поаплодируем громче.